Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз парламенттин депутаттарына бүгүнкү күндө оппозиция барбы, эгер бар болсо, ал кайсы лидердин же болбосо саясатчынын тегерегинде чогулушу керек деген соолду салып көрөбүз. Жыйынтыгын биз менен чогуу көрүңүздөр, эч кайда алыстабаңыздар. Оппозиция жок дегенге болбойт. Оппозиция бар, анткени позиция болгон жерде оппозиция болот. Жакшы менен каршынын мындай канатташ жүрөт да. Тилекке каршы ириде буга чейин бийликке кайсы бир саясатчылар оппозицияга чыгып келсе, бүгүнкү күндө бийлик кыргыз калкын оппозицияга чыгып атат. Бүгүнкү оппозиция ким дегенде мен айтат элем, кыргыз рыбкасынын жетекчилери. Анткени өз элине мындай каршы оппозицияга чыгып алды. Ал эми оппозициялык лидерлер бүгүнкү күндө бар, бирок алардын мындай кадамдары же болбосо мындай аракеттер байкалган жок. Анткени бүгүн бийлик өзүнүн карапайым элине оппозицияга чыгып алды. Карапайым эл менен күрөшөт, массалык маалымат каражаттары менен күрөшүп атат, жарандык активисттер менен күрөшүп атат, баалар менен күрөшпөй, коррупция менен күрөшөбүз деп атат дагы, коррупционерлер менен күрөшпөй атат. Мына ушунун өзүнөн өңүттөн алып караганда бүгүн бийлик кыргыз элинин өзүнө оппозиция деп айта алам. Негизинен бизде эки фракция бүгүнкү күндө оппозицияда. Ал эки фракциянын тегерегинде жыйын чогулуш керек негизинен. Калган 4 фракция бул коалиция көпчүлүк. Негизинен иштин багыты ошондой болуш керек. Эми негизде оппозиция фракция болуш керек, оппозициялык фракция бизде жок. Формалдуу түрүндө бар, комитеттерди коргошот, бирок алганда укук коргоо комитетин алган, анан бюджет комитетти алган. Бирок чындыгында мындай карасак, бизде кээ бир депутаттар курч сөздөрдү айтат, мындай фракция, оппозициялык фракция бизде жок. Бүгүнкү күндө демек оппозиция жок. Азыр эл оппозиция болушу мүмкүн. Мына баалар өсүп атат, азык түлүктү көрүп атасыз, жумушсуздук болуп атат. Ошол эле мен азыр айткан канча түн ичинде урдолор уже канча саны өсүп атат күн сайын. Оппозиция болушу мүмкүн. Ошол өтө чоң коркунуч. Адам баласы болгондон кийин бирөөнүн ою бирөөгө жакпайт да. Ошондуктан бул турмушта такай болот. Оппозициясы болот, позициясы да болот. Бирок эми саясий күрөштө ар бир киши бийликке умтулат да. Эгерде ошо бийликти бирөө жеңип алса, демократиялык жол менен, шайлоодо жеңип алса, анан кийинки шайлоого даярданса, бул саясий туруктуу жакшынакай оппозиция болот. Анан мен утулуп калдым, бүгүн эле кайра баарын оюнун баарын бузам дей берсе, анда көп жакшы эмес оппозиция деген ой пикир. Калай карап турчу. Бүгүнкү күндө бизде оппозиция барбы, эгерде бар болсо, ал кайсы лидердин же саясатчынын тегерегинде чогулушу керек деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында сөзсүз түрдө оппозиция бар. Бул бүт демократиялык багытта, бүт демократиялык принциптерде сакталган мамлекетте сөзсүз оппозиция бар. Керек болсо даже мыйзам бар, оппозиция дегенчи. Кыргызстанда сөзсүз түрдө биз демократиялык укуктуу мамлекет болгондон кийин оппозиция бар. Эмне үчүн дегенде Конституцияда жазылган, ар бир саясий партиялар, ар бир саясий объединениялар эгер өздөрүнүн көз карашын бийликке эгер туура эмес болсо, өзүнүн көз карашын ачык, айкын не только айтып, ошону турмушка ашырат. Негизи ошо кайсы саясатчынын тегерегинде чогулушу керек деп ойлойсуз? Биздеги саясий лидерлерден ким оппозициядан? Жогорку кеңештеби? Эми жогорку кеңеште өзү традиционно дайыма ата мекен партиясы ошо оппозицияда, оппозиционный блокто дайыма турушкан. Эми депутаттар да бар, ошо азыр акыркы эле шайлоого жогорку кеңеш ата мекен аркылуу барган. Ошол эле Акаев Жанар, ошол эле Момбеков, Рыскелди Чыныбековичтер ошо биздин ошо оппозиционный блоктун башында турушат. Азыр эми могул Садыр Жапаровдун бийлигиге келгенине 6 ай болду. Оппозиция лидерлери, саясатчылар, коомдук ишмерлер көпчүлүгү жанагы убакыт бериш керек деген пикирде турушат. Бизде эле ошол 1 жыл, 2 жыл өзүн көрсөтсүн деп, бирок катачылыктары болсо дайыма айтып турушубуз керек. Азыр эми оппозицияда мындай биригип, ушул сөзсүз эле бийликти көчөгө чыгып анан аңтаруу деген биз оюбузда болбошу керек.
парламентте 3-4 депутат алдағы өтө мындай бир радикалдуу оппозиция эмес, конструктивдүү оппозиция болуп атат. Менин оюмча азыр мындай туруктуу анан бир калыпта келаткан бул оппозициядан Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги бир чоң команда бар, калың катмар колдогон эл бар. Адахан Мадумаров деп айтат элем мен, мисалы Мадумаров дагы ошо бир туруктуу позицияда келаткан лидерлердин бири. Өмүрбек Текебаев мына азыр сот иштеринде бир топ мындай бир буту сотто, бир буту биякта болуп мындай бир кызыктай тиги акталбай турган учурда ушул сыяктуу баягы баары бир 30 жылдан бери жүргөн адамдар эми тажрыйбалуу. Ошолордун тегерегинде болушу мүмкүн. Жаштардан могул Жеңиш Молдахматовдун позициясы мындай оппозициялык чоң бир мындай милдетти аткарып атат. Оппозициядагы эми бул сөзсүз керек. Көпчүлүк айтат да, силер эл бузарлар, бузук-кылар, эмне мүмкүнчүлүк бербейсиңерби деп. Мен дайым айтам да, биз эмне мүмкүнчүлүк бербей эмне кылып атабыз? Мүмкүнчүлүк Жапаровдун бардык мүмкүнчүлүгү бар. Мына ушул жогорку кеңеш азыр Жапаров эмне десе эмне дейт. Оң колуңарды көтөр десе оң колун, сол колун көтөр десе сол колун көтөрөт. Бүт баары. Кандай маселе болбосун. Конституцияны өзгөртөм деди, бардыгы мындай макул дейт. Эртең чек ара боюнча кайсы бир жерлер боюнча чоң маселе болсо дагы ушул жогорку кеңеш макул дейт мындай. Ошон үчүн Жапаров көп учурда жанаң эле ушул жердеги жана 80ден ашуун депутатты, кошоматчы саясатчыларды уга бербестен мындай өзүнү сынайтып аткан адамдарды дагы чакырып, угуп мындай чечим чыгарыш керек да. Бирок азыр саясатчылардан дагы эң негизги оппозиция бул кымбатчылык. Бүгүн ачык айтканда бийлик жаңы келип отурат. Оппозиция бийликке өзү анткени өзүнүн кабыл алган чечимдерине улам. Бүгүн оппозиция өзүнө өзү болуп атат да. Экинчи бул эл. Себеби мына бийликтин ар бир чыгарган чечимдери жана анын жыйынтыктарына эл ынанган жок. Ошол эле чек ара маселеси боюнча бардыгы эле жабгы шаарында болуп атат да. Анан эки адам чечти кылып эле биз кандай десек ошондого көнөсүңөр деген бул туура эмес. Акыр аягы бул чоң бир чыңалууга алып келет. Мына Кемпир абад боюнча маселе көтөрүлүп атат ачык бойдон. Эми камчылык ташыйып жүрөт жолугуп. Бирок жергиликтүү тургундар менен кандай маселени талкууланат анда жыйынтык көргөзөт. Экинчи ошол эле Камбар ата 1 боюнча да. Камбар ата 1 боюнча Акаев дагы, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков бир дагы президент мындайга батынган эмес. Себеби бул өтө чоң мамлекеттик маанидеги стратегиялык объект. Анан бул жөн эле баягы суу эмес, бул мамлекеттин эгемендүүлүгү. Мына ошого байланыштуу баягы бир адам же эки адам барып, анан бир топ эки кол кармашып чечип койду деген туура эмес. Анан баягы консенсус дегенде консигнация деп адашып айтып алдыбы же чынында ошентип айтып алдыбы тоже маселе. Бизде бүт мыйзамсыз кетип баратат. Ошон үчүн мыйзамсыз нерсени кылып аткан бийлик өзүнө өзү оппозиция. Ал эми сыртта турган мамлекеттен бөлүнүп калган өгөлөнгөн эл, ачка эл бийликке бардыгы оппозиция. Мына бүгүн билинбейт, бийликтин фанаттары каршы чыгып сүйлөгөндөрдү каршы эмес, чындыкты, адилеттүүлүктү айтып сүйлөгөндөрдү душман көрүп атышат да. Ошол эле мен таң калам, профессорлор отуруп алып жазып атышат. Илеген бир академиялардын ректорлору жазып атышат. Кошоматчылыкта чек болот да. Аксакалдай болсо жакшы болмок да. Убакыт өтөт, бат эле. Мына жарым жыл билинбей эле өтүп кетти. Күз келет. Күзүндө анан эл суроо болот. Ар бир саясатчы бүгүнү алып барып аткан бийликти, өкмөттү карап турат. Бир жагынан өтө бир ашыкча чаап оппозиция болбогону мамлекетти ойлоп ушу колдон келишинче мындай жакшы жака жылдырып көтөрүп кетеби деген чоң үмүттө да көпчүлүгү. Ошонун катарында эле биз ушу мамлекетибиз оңолуп түздүлүп азыркы келген бийлик, өкмөт бир жакшы экономиканы көтөрүп, бир жакшы нукка түшүп, мамлекетибизди көтөрүп кетти деген ниеттебиз да. Эгерде туура эмес кадамдарга барса, же болбосо туура эмес чечимдерди кылса, элдердин үнүн укпаса, бул өзүңүздөр билесиздер, жакшылык менен бүтпөй калышы мүмкүн. Ошондуктан биз дагы сөзсүз түрдө өзүбүздүн ар качан өзүбүздүн калыстык сөзүбүздү айтып келебиз. Бүгүнкү күнү жөндөн гана мындай мамлекетке же болбосо бүгүнкү бийликке биз жөн эле каршы чыккандан да калыспыз. Себеби мамлекет биздики.
ошондуктан колдон келишинче жардамды беребиз, сын пикирлерибизди айтабыз, ошону туура кабыл алып, мамлекетти алдыга сүйрөп кетиш керек деп айтат элем да.